өкмөттөгү жер адиси азыр эмне менен убара? Айыл өкмөттөгү жер адиси жер сатмай менен убара. Кимдин чеги кайсы жерде? Андай болбосо. Кандай эме менен бериш керек? Ошону менен убара. Булар мисалы айылга чыгып жерди көрүп атат дейсиз. Иштегендери агрономуңар технолог болсо, эми мунуңар мынакей кебетесине көрбөйсүңөр. Баарын эле дыйкансыңар да, туурабы? Мына технолог. Силер азыр ушуну үйрөнгө деп беребиз деп атпайсыңар. Мына кебетесин карасаңармы? Будайдын даны деген толук болот да, туурабы? Ошончо силер деген мындай алганда айыл чарбанын элиталык аскер бөлүгүсүңөр да мындай алганда, туурабы? Үрөндөрдү дайындап, үрөн менен толугу менен камсыз кылып бере турган ишканасыңар. Дыйкандарга ылайыктуу. Алмашабыз эми жаңылап сорт. 50дөн 60тан берип аткан сортко качан өтөсүз? Өтөбүз эми дагыбыз. Өзү маселе өттүк, анабыз каратта бар десең аз көргөзөбүз. Өткөнбүз башка. Майынтесин жокотуп онуге башка алабыз да. Жөнөкөй дыйкандар жакшы алып атат да, кайра ошол ишканалардын немелерин үйрөтүп атпайбы кызматкерлер? Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Ана маселе ушул жерден келип чыгып атат да, элдин баардыгы. Мынча жерди берип коюп, буларга эмне кыласыңар? Андан көрө бербейсиңерби элге, эл биз иштетелик дагы мындан көбүрөөк беребиз. Айыл чарбаны анализ кылганды билбей атасыңар деп атат да, алдын ала. Эми система ушуга түшүп калды да азырчы. Эми ошону азыр оңдоп түзөө, мисалы мына жер кетип атат азыр. Тийиштүү депутаттардан да барбы? Кеңештин депутаттары да бар. Канча гектар жериңиздер бар? Бизде 126,5 гектар жерибиз арендага иштетебиз. Айыл өкмөттөн алып. Айыл өкмөттөн. Фонддун жери. Фонддун жерин алышты. Канчадан төлөйсүздөр? 5600 мушундай гектар. Гектарына 5600 бі? 5500 бі же 5600? 5500 сонда. Канча эме болду? Быйылкы оруу жыйуу кандай болду? Жакшы эле болду, быйыл. Канча центнерден айланды? Азыр бир 33,34 жакын средний орточо болду. Касылдалык. 33-34. Канча алдыңыздар? Biz 82 gehtar жерге ektik buğday. 278 tonna buğday aldık aşağı. Калганына? Булардыкы основной кылгандуудан эгерген несі бар, статысы. Бүрүштүн үрөнүн өндүргөнгө. Бүрүш бар. Ана сеу оборот кылышат, сеу оборот жүгөрү бар. Жүгөрүндө урукту эгишет. Анан кара бедегет. Анан 11-12 гектар шалысы бар. Аны да уруктукка 2 сорт үрөн эгилет. Кара кылтырык, ак урук деген. Азыркы күнү жыйынтерин жүгөрү менен шалыдан башканыкы бүттү. Бүгүнкү күнү ушул чарба биринчи категорияда үрөн чарба статус алган. Азыр 150 тоннадай 5-6 үрөнүн сортунда үрөн даярдашты. Жалпы 9 центнерден ашык чалды. Былтыркыга салыштырмалуу канча өйдө болду? Былтыркыга салыштырмалуу 4-5 центнер ашчы болду. Канча болду эле былтыр? Былтыр 31ден болду окшойт. 31ден болду. Biz jenera tüyaprak Tokay zona üçün kamış basıp atadı da. Dünyaktan yaxşı çıkan kamış jeri tartıp ketip atadı. Şimdi kamış jokat atadı biz sekin. Algan jeri, жақсы болгон жерлери кырк. Канчадан айланды деп атасыз? 33, yarım 34'e жақын. Агрономуңуз барбы? Бар. Бул жаңа агроном. Сизби агроном? Келбейт. Сиз жалгыз элеби же барбы дагы? Мен жакында бир 2 айча болуп калды, агроном болуп, агрономдун иштен кеткенден бери ошонун ишин кылып жүрүп калдым. Келгениңизге? Жок, иштегенимге анча болду. Билимиңиз? 10 жылдан бери. Агроном иштен кетип калбайбы өзү? Билим жогору. Кайсы? Инженер технолог. Агроном эмессиз, өзүңүздүн кесипте эмессиз. Табаковод да, табаковод. Субтропик өсүмдүктөр технологиясы алып Жокпу? Жокпу экен, адис жокпу, агроном адистер жокпу? Адис бар еді, кичине неме болуп арышчан болуп азыр содержание чыкты да. Башкачы? Башка неме кыламыз энди? Эми азыр сиздердики мындай да, бул мындай алганда илимий мекеме да. Илимий. Бул жер туурабы? Илимий мекеме башка дыйкандарга үрөндү дайындап берип, бул мындай үрөн, ошону мындай себиш керек, жерди мындай дайындаш керек, эртең мындай сугарыш керек, ошону сепкенде муну мындай кылып себиш керек деп үйрөтүп көрсөтө турган. Үйрөтүп ушуну берип атабыз. Сиздердин ишкана болуш керек да, негизи. Канча 30 канчадан алдыңыз? 33-60'dan oldu. 33-60. Былтыркыңар канча болду? 31'den oldu. 31'den. Эми 33-60 деген негизи уят.
Yok to'g'ri. Yürüyen çarbalары üçün öte koyu. Hem kança yıldan beri uşul aytılıp keledi. Yürüyen çarbalar bir 25, 24, 25, 28 en köp alganыңар 30 alasыңар, 30'dan ары жылбайсыңар. Bizde köprüğünü 50-60% yerimiz Tokay Kamış'ta. Ahcelilerden 40-42'den aldık. Ona Kamış'a geldiğinde sırayla alanda tat getiriyordu. Kamışçıdan Kamboyam zor vuruyordu, Kamboy'da köm giderdi. Kamış. Yel vuruyor. Biz şimdi Kamış'a doğru bir otağız. Yani bu yerlerde zaplı haydap koydum. 80 gektar ucu ayda buğday jaylan. Hazır 80 gektar buğday çabılgan жерде айдадыңыздар. Haydap koydum. Parlap çıkıyor. Parlap turup айдапсыз. Haydap koydum. Жердин абалы кандай? Yer endi yaxshi yer ham bor, Tokay zona suv chiqib ketadi, sho'r bor ko'proq bizda. Mana Tokay zona shu bir karta 8 gektarlik yer olsa 30-40 sotik yer sho'rda, buğday chiqarib jo'g'alib ketadi. Uning cho'p chiqib oladi. Makka eksangiz ham o'shanday. Endi drenlar to'lib qolgan. Uni qazish kerak. 2005-yil qazilgan dren. To'lib qoldi. Bu drenda biz yerlar. Qazış керек та. Qazilsa uda alsa bir kichkina bir тазалаш керек, qazış керек, qurg'oqtash керек. Aylangan baylanishib qaziymiz. Aylangan nima qilib? Sizlerдің чарбанын жумушу ошон үчүн жетекчи болуп турасыңар да. Ошон үчүн жетекчи болуп шайландыңар. Ошол элдин жоопкерчилигин harakat алып qilamiz, иштейбиz. qaziymiz. Aylangan baylanishib harakat qilib qaziymiz. Канча адам менен келишим түздүңөр? Мына былтыркы 2021 эсебинен быйылкы 2022ден канча киши менен келишим түзүп берип атасыңар? Qancha kishi oldu? Жазда 35 tonna dotatsiyaga berdik kelishim bilan. 102 mi o'shunday odam bilan. Kimlerге бердиңер? Именно Rayonlarga berdik, oblastlarga berdik. кайсы райондарга алып кетет? Кайсы райондор көбүнчө Жалабатка berdik, No'qatga berdik. Batken oblastlarga berdik, o'shanday oblastlar olib ketdi. 2 tonna, 3 tonna. Aslında o'z rayonlar. 34 tonna berdik. 35 tonna Bu dotatsiya. dotatsiya atıldı. Yön vergenim var mı? Жөнөкөй саткан Башка жөнөкөй саткан. Жөнөкөй сатканыбыз барды ол bir 80 tonnaga бар. 80 tonna. Канчадан сатып атасың? 32 so'mdan dotatsiyaga berdik. Kuzda 35 so'mdan 50 tani berdik dotatsiyaga жазda. Kuzda 32 so'mdan birinchi reproduksiya, 36 so'm ikkinchi nima? Elita, super elita 38 so'mdan satdik. Super elitalarda asnoviy ashi nimalar oladi? Chorvalar ürün olish uchun. Ularga shu 38 so'm, 36 so'm qilib kelishib shunday qilib berdik. Ya'ni birinchi reproduksiyani dotatsiyaga berdik. Elitani aşı çarvalarga berdik. Kelişimleriңер, ошол келишимдериңер каяктасыз берип аткандан кийин? Kelishimlerdi originalyny dokument qilib departamentga jo'natdik Bishkekka. Haligi bizga dotatsiyaga aqcha tushish uchun ular esep kitep qiladi ekan. Kopyalari menda bor. Har bir çarba, har bir adam menен kvitansiya barbari. Qancha kirеше таптыңар былтыркы жылдын эсеби? Az bultur hesabından bir yarım milyon yabazı. Bunda var. Bu intensivni qancha жыл болуп калды? Мунун чыкканда көп эле жыл болду, туурабы? Ancha oldu. Өз интенсивный сорттун чыкканына мен ушул бала кезде 90-жылдары биз ушул интенсивный себет элек. 90-жылдары. Айылдарда ошо интенсивный себеп ушуну иштетет элек да. Дан анча деле эмес экен, майда, Orta. Bizde aslında aşı pitomnik размножение deydi. Oşondan aşı жоғалтпастан алigi испытание qilib dayrda turamiz oşon uchun. Эми азыр муну кантип испытание кылып атасыңар? Ким испытание кылат? Ким иштетет муну азыр? Агрономуңар технолог болсо, Ancha da işte okutaşıp koygan. Bishkekden geledi. O işten kelip ekişini bakılışat. Bishkekden geledi. Kuratorumuz var. кандай жол менен үйрөндү азыр иштеп чыгып? Aşı başak menen başlayabız da biz. Üründe aşı pitomnik kılışıdı. Aşı bir 300 baş, bir 500 baş alabız aşı super elitelerden aşı çoğun aşı жақсы uruklarda alıp başaktı. Anan inek. Питомниктер кайсы жерде? Pitomnik aşı основной aşı polyada болады, aşı kakır участкасында болды bir yıl. Oşalarda aşı başak egemiz her bir metrege bir başaktı. 300 başak ekeriz bir sorttan. Bu elitası. Intensiv. Bir ele sort var mı? Az bu kampada bir sort var. Başka kampada Dağılgan pavuz var bir yakta. Yani var.
Бул жерде азыр только интенсивный сорт. А дагы кайсы сорт бар? Эми мунуңар мынакей кебетесиңер көрбөйсүңөр. Баарын эле дыйгансыңар да, туурабы? Мына технолог. Силер азыр ушуну үйрөнгө деп беребиз деп атпайсыңар. Мына кебетесин карасаңармы? Будайдын даны деген толук болот да, туурабы? Бул азыр будайыңар карап көргүлө, мына куп-кургак болуп атат да. Турган турушунда эле. Көзгө толбойт да мунуңарчы көргөндө элечи. Анан эртең ушуну себебиз, баягы дыйкандар байкуштарга апарып эле, давай мынакей ушуну алгыла да сепкиле дейбиз. Дыйкан байкуш алат себет. Анан аягында эле канча центнер болду десе 28 берет, 25 берет, 24 берет. Анан ошону менен Кудайдын буйруганы болду деп балянын бардыгын жамгырга шылтайбыз, суу болду, ал болду дейбиз. Анан отурабыз, эми быйылкыдай жамгыр жааган жыл боло элек да, туурабы? Ташка чейин чөп чыгарды да. Жамгыр толугу менен болду. Мүмкүнчүлүгүңөр толугу менен бар. Анан мына чарбалар кичине үйрөн чарбалар ошол мамлекеттен берилип аткан акчалардын бүт бардыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп аткан мүмкүнчүлүктүн баарын акташ керек да. Акташ керек. Ошон үчүн силер деген мындай алганда айыл чарбанын элиталык аскер бөлүгүсүңөр да мындай алганда, туурабы? Үйрөндөрдү дайындап, үйрөн менен толугу менен камсыз кылып бере турган ишканасыңар. Анан силердин мамилеңер момундай болуп атса, 34төн алдык деп сүйүнүп отурсак, эл деген азыр мына көрүп атасыңар, кошуна республикалар 50дөн 60тан алып атышат. 40тан ылдый алган эч ким жок дейт. Бүт көрсөтүп атпайбы? Бул каптар дагы эмнелер? Семчик. Жанагы Россиядан келген үрөн жазда берген. Жазда берилген. Булар Кечи келген. Биз кеч келди да. Вегетация өтүп кеткен. Жок, булар алган жок деп атасыздар. Кимдер алды? Бул чарба. Районго келди. жалпы район. Бул тиги сактап аткан эме. Жалпы районго. Склад. Канча бар быйылкы жылкы? 25 тонна. 25. Мындан канча тараттыңыздар? 1 килодан тараткан. Кеч келди. Районго эч жерге себилген жокпу? Кеч келди да. Эң бүткөндө. Сезон өткөндөн келди. Быйылкы кандай кылып таратасыңар? Быйыл эми шабунун өзүнүн положениясы бар, менен жазда жаңы жылдан таратабыз. Кимдер келип атат? Заявка менен кайрылып башкалар болуп атат? Бары болгонбу реклама? Болгон. Жеткенби бардыгына? Баары ушундай. Мунун баары биздики эмес, өзгөн райондуку 5 эле тоннасыныкы. Калганы 20 тоннасы Сузак райондуку. Себеби ошол мезгилде кара суга келип калып, мен Минселхоз суранып, Сузактын несі алып кете албай атат. Байланышка чыга албай атат акими дагы. Сиз алып туруң дегенде мен машина менен жүктөп келип жерге түшүрүп койгом. Сактап турабыз. ошондон бери туратпы? Турат. Мен канча жолу кайрылдым, Минселхоз чыктым, Сузакка чыктым, алып кет деп. Даже муну bir ayda 2 жолу мындай которуштуруп атабыз, тышкандары коюп атабыз, буга тешип коебу деп. Жазы менен балдар ушу менен алып чыкты. Карап чыктык, ата тешип не кылып бересиң. Складта эле бул эми арендага берилиш керек да, туурабы? Жер негизи площадь арендага берилиш керек да. Кандай гана жер болсо, туурабы? Өзүбүздүк үчүн гана турат да булар. Болбосо вагонду бошотуш керек да, Жалал деле билет. Алып кет тез бошоткула. Сузакка кайрылдыңарбы? Мен кайрылдым, кат менен кайрылдым, Минселхозго кайрылдым. Эмне деп атат Сузак? Алып кетем дейт. Акимине дагы чыкты, мен алып кеткиле турат мен бошотуп. Вагонду келгенде эле ошо вагондон сразу түшүрүп алып кетиш керек да, складта түшүрө койбостончу. Кара суда. Станция. Алар деле эми барып эми азыр өздөрүндө кыймылдаш керек да, алар деле сатыш керек. Муну бериш керек делге, туурабы? Жеткирип бериш керек. Минселхоз Накладной Сузакка жазылган. Мына жерде канча интенсивден канча тонна бар деп атасыңар азыр? 31 тонна. 31600 кен. Жок. Мына жерде 31600 деп атасыз. Туурабы? Жалпы канча? Жалпы 50 тонна. Бул супер элита. Канча жылдан бери ушул интенсивный деме кылып атасыздар?
Сейіп атасыздар. Ертең иштелчек. Ancha oldu o. Şöyle bak bakalım. Качан өзгөртөсүңөр сортту, жаңы сорт? Hareket Башкага ылайыктуу, кылабыз. жердин шартына ылайыктуу, дыйкандарга ылайыктуу. Almışlarız yani janglar sortlar. 50ден 60тан берип аткан сортко качан өтөсүң? Ötemiz yani daha. Өзү маселе өттүк ана скалатта бар десең аз көргөзөбүз. Өткөн биз Ama intensini yok atıp onu başka alırız da. Азыр ана жерде 6 сорт турат 6 скалатта, сорт турат. туурабы? Var Булоолор азыр супер элита турабы? almashtırıp atarız da. Назыр бемеси клейковинес канча мына назыр? Клейковинес. Илешим бир канча? Qanday ilaç? Laboratoriya anıqlaganбы? Ha, laboratuvar nimada? Var, laboratoriya berilgan. Мунанын интенсивныйден клейковинес жогору болот. Нанга жагымдуу, нанга ылайыктуу. Мен айтарым, Bu hem айтпай атпайбы, интенсивный биздики Бизге өзгөнү ошо ылайыктуу. 80%, 85% багар менен Bagarman kayrakka sepiladi da. Эң чыдамдуу дуурушка жазга дагы күзгө дагы. Элдин талабы көбүнчө ушу интенсивныйга болот биздин Өзгөн районунда. Билесиз да, Өзгөн районунда көбүнчө интенсивныйга болот. Менин мынанын сертификаттары кайда? Nima, Muzaffar? Сертификатты азыр лабораторияга тапшырып койдук, тургулары бар бардыгы. Кандай кылып? Азыр лабораторияга сертификатка апробациядан өттү. Сертификатты эми тапшырдык анализге, лабораторияга. Алы чыга элек. Неме жебеди беркече? Былтыргылар бар. Бултургулар бар. Гүлya келип атабы? Гүлөй келип атат. Былтыркы сертификаттарыңар бар. Бар. Качан аласыңар сертификат? Сертификат ушу азыр схожесі, чистота аяк буягы чыкса анан берет да бизге. Схожести өлчөйт да аслында. Самыйлар апробациядан өткөндө булар. Апробация. Эми лабораторияда азыр чыгарып беришет. Ансыз сатылбай түрөйт, сертификат жок жерде чыгарып беришет, сатылбайт. Жөн азыр апробациядан өткөнү менен сертификатыңар жок да, муну тастыктай турган турабы? Ала. Өзүбүздө да Азыр Бу жерде семинспекция бар. инспекция Жок, сем инспекция бар, лабораториядан өтпөй калса эмне болот? сатылбайт. Лабораторияда. Жок, сертификат жок, силер азыр муну тастыкта бере албайсыңар да, мага турабы? Мен азыр келип алам десем, муну кантип эме бересиңер? Ал эмне чыгып бүтелек. Ушуну интенсивный мынакей деп туруп берейин десеңер, мен айтам да, паспортун берчи дейм да, турабы? Паспортун көрсөтчү, кандай? Анан айтат. Кайсы паспортты көрсөтөсүң, кантип аныктап бересиңер? Ушул мына супер элитаңар бул экенин, биринчи репродукциялар бул экенин. Бир жума болуп калды азыр лабораторияга бергенбиз. 10 күн. Сиз ошондо жалгыз эле агрономдук кызматты жалгыз жүргүзүп атасыз азыр. Өзүңүз турабы? Же барбы дагы? Сем инспекциядагы адистер кошо жардам берет. Өзүң эле да. Бир буга чейин иштеп келгенсиң да, сен турбу? Жардамчы агроном. Кана берки эме складыңыздар канаки? Жаңы сорттор түшкөн. Бул Өзбекстандыкын канчадан таратыпсыздар? Bizde capsı cevap koyuz yetim olsun. 17 сом. 17 сом. Канча алдыңыздар? 82 тонна 200 сом. Жок, общий чарба канча алдыңыз? Biz 5 tonna 16 yeter geçti. Канча алдыңыздар? 25 тонна. 30 tonna. Так. 25 болсо общий канча ошондо 16 гектарга деп атасызбы? Эгилгени. 16 yeter geçti. Так. Почти канчадан болуп калат ошондо айланганы? Эми бул эми бул бункерный вести айтып атат да. Бункерный 63 тонна алдык. Мындан тазаланып чыккандан кийинкиси Tazalayız. үрөнгө чыкканда канча? 60%, 60, 55, 53% берет да. Tazalap ajratarız değil mi? O maksimum 60 berişi деле кыйын, 53-55% 56 берет. 100 килодан 50 килограмм, 55 килограмм кыйын. Кондиция Үрөн чыгат. Жок, общий ошол канчадан алдыңар? Общий эмес, канчадан алдыңыз средний? 1 гектарына канча чыкты? Гектарына. Бункерныйбы? 16 40-тан бердим. 25 720. 40-тан берди. 60 тонна алдıydı, 16 гектар. Маселе мындай болуп атат да, жанагы элдин баардыгы эмне үчүн фонддун жерин иштетип атпайсыңар, айыл өкмөттүн фонддун жерин алып иштетип атсаңар да, эми бул мындай алганда айыл өкмөттүн жери да, мамлекеттин жери. Дыйкандар мына өткөндө Кара Сууга айыл чарба министри Аскарбек Сапарбеков келгенде дагы Кара Сууда бир жигит келип айтып атат, 40 мен өмүр бою Россияда жүрдүм дейт. Мына келдим, мына Косухунун жери, мына менин жерим дейт, экөөбүз кошунабыз. Мен 47ден алдым, мунуңар 28ден алды. Кимибизге пайда көбүрөөк келтиребиз деп. Маселе ушундан келип чыгып атат да. Эми целый бай илимий мекемелер, мындай үрөө менен камсыз кылып алдыга чыга турган мекемелер жөнөкөй дыйкандарга жетпейт.
Жөнөкөй дыйкандар жакшы алып атат да, кайра ошол ишканалардын немелеринди үйрөтүп атпайбы кызматкерлерди. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Ана маселе ушул жерден келип чыгып атат да, элдин бардыгы. Мынча жерди берип коюп, буларга эмне кыласыңар? Андан көрө бербейсиңерби элге, эл биз иштетелик дагы мындан көбүрөөк беребиз деп. Ошон үчүн жана жерлер талашып аткан ошо да, бизге бергиле, мына 100 гектарын бергиле, колуңардан келбесе биз иштетели башка деп аткан. Эгерде үйрөн чарбалар жакшылап туруп, алдыга чыгып үлгү көрсөтүп дыйкандарга иштей турган болсоңор, эч ким эч нерсе дей албайт эле. Ушул азыр болгон ушул эки склад. Да, бирөө. Нар жакта эмне? Нар жакта Тоже будай. Зубков деген сорт бар. Анан ашы бултур nimадан Бишкектен тазалык ашы Дарья. Nimасынан алып келдик, Дарья. Дарья. Общий азыр бүт бардыгын кошкондо канча будай бар деп атасыңар? 149 тонна жүрөм бар. Почти 150 тонна барды. 150 тонна. Барды. 149. Мына бюджет сводка кылып биз болжолду сем инспекция менен бүт чыгарып койгонбуз. Бизде азыр Өзгөн району боюнча где 450 тонна, 449 тонна, 500 өзүбүздүн даярдаган үрөм бар. Биз күздүк былтыр 3700 гектар сепкенбиз район боюнча. Быйыл Минсельхоз коюп атат 5500 гектар. Мен өткөндө дагы губернаторда сиз катыштыңыз, айттым. Бирок ошол планга жетиш биринчиден Кудайдан дедим. Биздики жаңа айтып атпаймынбы 85-90% биздики багар. Жесткий багар анын ичинде дагы. Жамгыр жаап берсе, жер жумшап калса айдашка мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кийин жер жанагындай жамгыр жаабай калса, биз бекер эле пландалып алып себиш кыйын. Себеби биз 800-900 гектар гана сугат жерге айдайбыз. Сугат жер көбүнчө өзүңүз билесиз, Өзгөн районунда жер аз сугат жер, көбүнчө эле бизге Карегин, Жүгөрү, Бүрүчкө ылайыкташтырылган. Себеби 4 дарыянын боюнда, Зергер дарыя, Жасы дарыя, Кара дарыя, Куршал дарыянын боюнда таштак жерлер шалы, Бүрүчкө келет. Анан ел жанагында Бедек өтүп кетти көбүнчө. Карегинге өтүп кетишти. Обош, Фрукту, Бадырың, жанагындай Коон, Дарбыз, эми түшүнөсүң, Түрт дегенде өттү. Эми барып алып кайсы эгин азыр көбүрөөк прибыль берсе эл ошого өтүп атат да. Азыр мындай болуп атат. Кара жер адиси. Айыл өкмөттү. Айыл чарба мына бөлүмдөр, райондогу айыл чарба башкармалыктары берип атпайсыңарбы алдын ала сводка? Мынча гектар айдалды, мынча гектар мисалы Дөңбулак айыл өкмөтүндө 100 гектарга буудай эктик, буга буудай эктик. Кантип аласыздар прогнозду? Биз мынантип алабыз. Мен дагы бир буяк менен кошуп 10 жылдай айыл өкмөт болуп иштегенмин практикадан да. Жер адис бунун айыл башчылары бар. Ар бир мисалы үчүн мынандай 7 айыл болсо, 7 айыл башчы ошол айылын 5 колундай билет. Эшмат мынанча гектар буудай экти, Ташмат мынанча гектар жүгөр экти деп туруп, жер адис айтат, айыл баштар келип туруп, буга жер адиске сводка берет. Муну ар бир айыл башчынын өзүнүн тетраты бар, айылда жашаган. Паланча, мынанча сводка жүз. Бул ана бизге сводка берет. Анан биз контрольный бүткөндөн кийин жана жер контрольный чыгабыз анан. Фарух, мына сен мисалы үчүн 50 гектарга буудайга бердиң. Жүр барып көрөлү, каерде себилген буудайлар. Ушундай алып барабыз. А так толчный статистикага жүрүш кыйын азыр. Мен мындай эле 100% тактап айта албайм. Азыр мындай болуп атпайбы? Жөнөкөй эле мисал. Мен дыйканмын, мен айыл өкмөткө мисалы жанымда 3 гектар жерим боло турган болсо, мен айыл өкмөткө барып сурабайм да турабы? Айыл башчыга барып сурабайм. Айыл башчы урматтуу, уруксат берсеңиз мен 1 гектарына буудай эгейин, 1 гектарына шалы кылайын, анан 1 гектарына картошка кылып алайын дебейм да турабы? Мен өзүм каалагандай, өзүм мүмкүнчүлүгүмө жараша урукту табам. Ошондой кылып туруп себем. Анан ошол айыл башчы каяктан билет дейм да, жерлерге чыгып кыдырып көрүп атышабы. Себилгенден кийин алат да булар. Туруп, Фарух. Жок, ошо себилгенге чейин, мисалы, сен канча эме бар мына айыл өкмөттүн аймагында азыр? 135 гектар эктик да биыл биз айыл өкмөттүн. Неден? Буудай. Жалпы буудай. Жалпы буудай. Кантип алдыңар ошо 135 гектар экенин каяктан алдыңар? Сен барып көрдүңбү көзүң менен кыдырып? Кайсы жерде канча гектар, кандай болду экен? Комбайндар оргондо эле билип калат толугу менен. Комбайндар орот го. Мисалы мен райондо почти биздин райондо бир 98-100 комбайн бар. Комбайнчынын баарын мен мында иштеген 14 жыл баарынын номуру бар менде. Адистерим бар. Комбайнчылар менен бир баарын эмес бир 20-30 комбайнчыдан сураганда эле билинип калат. Дөңбулактан канча гектар ордуң? Мен мынанча гектар ордум, мен мынанча гектар ордум, мен мынанча гектар ордум дейт. Жанагы биз алган сводкага плюс-минус болот, конечно, 10-15 гектар. Точно чыга албайт ага. Бул биринчиси. Экинчиси азыр мына республикадагы, областтагы структураны сурайт. 2023-жылы эмнегесинде? Сиз айтып аткан туура. Мен каяктан билем азыр Өзгөн районунда эмне эгилет? Кесиле кабинеттер отура берсем.
Анын үчүн биз сурамжылоо жүргүзөбүз. Былтыр эмне болду эле? Быйыл кандай эгин? Баягы өз жердин обороты бар, ошого сеоборотко салабыз. Значит, мынаны эксек болот экен. Жер макулдашабыз, айыл өкмөттөрүнөн макулдашабыз. Булардан подтверждение алабыз. Эмдиги жылга сен прогнозуң кандай? Мисалы үчүн Дөң булак айыл өкмөтү 2023 жылы кандай прогноз күтүп атасыңар? Эмне эгесиңер? Бир гана ошол жерде айтам мен буларга. Buğdaydı azaytпайсыңар дейм. Buğdayдыган азайтпайсыңар, кармайсыңар buğdayда. Калган эгинди эл өзү эмнексе ошону эге берсин. Ушундай саясат жүргүзүп атабыз. Ошондо айтам, buğdayдын мына сорттору бар, buğdayга үрөнгө биз гарантия беребиз. Экинчиси айтышым мүмкүн. Уборкада дагы айтам мен. Buğday кылка, buğday арпаны жыйнаганга биз айыл өкмөт, район, департамент толук кириш беребиз. Жардам беребиз. Азыр ошондой болуп атат да, жанагындай биз мындай табышмак менен баратабыз да, күздө комбайнерден сурап алабыз, канча жерди ордуң, канча сомдон ордуң. Эми ал комбайн өзү чабып аткан жерди эсептеп алат, туурабы? 1 гектар чапса 1 гектар, 1,5 болсо 1,5 деп туруп берет. Ошону бир алдын ала мындай дыйкандар эмнени сурап атат бизден? Эмнеге жана айыл чарба министрлигинин кереги жок, ошончо кишини кармап, убара болуп эч нерсе кыла албагандай эмне кереги бар деген сөздөр каяктан чыгып атат? Айыл чарбаны анализ кылганды билбей атасыңар деп атат да, алдын ала. Эми система ушуга түшүп калды да азырчы. Эми ошону азыр оңдоп түзөө, мисалы мына жер адиси. Жер адиси деп атпайбызбы? Айыл өкмөттөгү жер адиси. Айыл өкмөттөгү жер адиси азыр эмне менен убара? Айыл өкмөттөгү жер адиси жер сатмай менен убара. Кимдин чеги кайсы жерде? Андай болбосо. Кандай эме менен бериш керек? Ошону менен убара. Булар мисалы айылга чыгып жерди көрүп атат дейсиз. Иштегендери биз иштегендери бар. Булар бардыгын эле айыл башчыларга гана ишенет. Мен жаман дебейм жер адистердичи, мисалы үчүн. Мына канчасы иштеп атат, мен ушулар менен иштешип атам. Буларда ошол эмне бар. Может болушу мүмкүн жанагындай бир келип сиз айткандай да бар. Экинчиси, жер адис деген бул азыр мына прорабы бар. Жер адисчи. Строители бар. Конкурска өтсө эле жер адис боло берет экен да азыр. Бар, анын жер адиси айтып айталы. Башкы главный специалист деп алынат. Кимдер гана жок жер адистечи. Ошол эми системага алып барыш үчүн жана сиз айткандай эмне агырынам жок дегендей, хотя бы жер адистин ошол турак жайга да тиешеси бар, ошо строители, бир земледелиге бир тиешеси болуш керек да. Булар азыр бардыгына кийлигишип атат дейм. Айыл өкмөттөгү бир адисиң салыгына чыкпай калса, салыгына чуркайсың, туурабы? Киши тозуп майрам деп калса, майрамына чуркайсың. Желе келиш керек десе, желегине чуркайсың, ушундай болот да. Маселе ушундан кетип атат да. Ушул жерден аксап атабыз да. Ошон үчүн анан иштин алдыга жылбай аткан ошондон болуп атат да. Жериңиздер аз гана берки складыңыздар кайерде? Интенсивный түзүк экен го, негизи көрүнгөн. Туурабы? Булар эски өрөдү. Бул деле ошо интенсивный менен почти бир эле келген, туурабы? Зубков деле бир келген да. Ооба, Зубков дагы бул көп жыл болду буга дагычы. Зубковго. Данияр Турагалович, булардынчы бир ошибкасы бар. Жер сеоборот жок да почти. Сеоборот почти болмай калат. Сеоборотко канча калтырып атасыздар? Азыр караң мына сеоборотко жүгөрү канча гектар? 12 гектар. 12 гектар жүгөрү бедечи. 14 гектар беде. 25 гектар. Ошо 126 гектардан хотя биздин эмне боюнча 50% жер сеоборотко калыш керек. 5 жыл 6 жыл калтыр эккенибиз бар да. 6 жыл 7 жылдан эккендер. Az жерин дагы барып көрөсүз го. Интенсивный менен ошо Зубков экен да азыр сиздерде, туурабы? Болуп аткан. Жок, ана эмнеди? Дарья бар. Канча бар Дарья? Давырды көрдүз. Давырды көрдүм. Уманка менен Дарьяңардан канча? Уманки көрдүз нар жакта. Дарьядан канча? Дарья азыр эмне? Дарьяны чыгаргандар канча? Жок, Дарья. Жаңы. Чүйдөн келген негизинде элитасы. Анан булар аз эле бергенбиз ба? Сиз азыр аласыздар. Канча? 2 гектар гектар. Булар азыр ошо 2 гектарга. Бунун өзү 1,5 гектар. 1,5. Жалал, бунун өзүндө ушундай. Өзү ушундай. Көп болот. Жок, мындай эмне эмес. Буну мындай көрсөң, алыстан көрсөң, сечка деп айта тургандай экен да. Өзү майда. Өзү ошондой да, немеси. Өзү ошол өсүмү тазалыгы. Эң эмеси канча көп? Эң көп эмне? Интенсивный канча берип атат? Өзү негизи интенсивный негизи эле кайрак жердики. Кайрак. Канча берип атат? Кайрак жер. Интенсивный ар жыл быйылкыныкы. Кликайнасы канча интенсивный? Быйыл канчадан берди? 31,5. 31'den berdi. Жакшы жер болсо 40 200 берет деген.
Жоқ, Центнер кликайонасына. Кликайонасы қаншаны көрсетіп отыр, көрсөтөт? лицензияны? 23 пе? Мұнықы келді екен, турабы? Сертификат жоқ болса, кликайонаны қаяқтан айтты? Ал келди экен. Bizde klikovinasini laboratoriyaning eseplaydi, haligi bizde основной схожисini haligi. O'shani nima qiladi-da? Влажность. Былтыркы жылдан быйылкыны кылатын эме келе экен. Былтыркы жылдыкы канча болду? Кликайона канча эме болду? Интенсивныйдык. Klikovинасini nima qiladi? Bizde основной Продовольственный тапшырасыңар. Ha, продовольствие. Qancha laboratoriya? Yo'q, laboratoriya topshirmaymiz biz. Продовольствие. Bizde yo'q-da laboratoriya андай. Муну карасып атат. Bizde основной Аштык будай qancha тапшырдыңар? zavodgami? Zavodga bir 100 so'mga yaqin nima qildik bu. Qanchadan berdi? Yo'q, biz Aqchasi 21 so'mdan. 21'den dedi biz 21. 21 so'mdan oldi. Hozir qancha? 24 dan oldi. Hozir 21 so'm ele, 20 hazır hem 21 olsa gerek. 21-22 bo'ladi. Demek aparsalar bolboybu. Aparsalar bolboybu. Көз закупка канчадан берип атат? 25 Aparsalar bolboybu. дан азыктап алып аткан. Yani Склад. bir aylıkka veriverdik. Biz aşkıladık verdik. Жалар деле pul berdi. Mamlaket akça ajratdı. Topşırdıydı. Атайын 25 сомдон койду аштык, продовольствие будай тапшыргыла деп, дыйкандарга жеңил болсун деп. Мына кликайонаңар мына көрдүңөрбү? Жөнөкөй эле маселе. Мамлекеттик ишкана, мамлекеттик саясаттан мындай тышкары жүргөндүктүн белгиси да. Турат мына кара суу алыс бул. Тапшыргыла эчкен. Өзгөн канча тапшырды азыр? Канча бердиңиздер общий район боюнча дан азыр? 80 Тапшырдылар. А так бөлүнгөн бизге облуска бизге 3000 2000 канча 3000 тонна берилди. Облускачы. Ошону тапшырышыбыз керек болот. Сиздердики ошонун ичинде 400 бар аянда. 80 эле бердиңер. Bir жарым тонна экен ушундай. Облуска атайын. Утур кат келип атат. Утур биз жөнөттүбүз тапшыргыла деп. Мисалы кат берип Ошолор атат. жок. Тапшырбай атабыз. Келген жок да ошонун барды. Каттын бардыгын караган киши жок. Ошону мисалы 21ден эмес 23 сомдон тапшырсаңар, килограммына ортодон 4 сом. 4 сомду ким берет силерге мисалы? Ошол эле акчаны алганыңарда кайра келип айлык берип атпайсыңар. Туурабы? Эмне айырмасы бар? Айлыкты ушул жерден будай менен бересиңерби, же болбосо тигил жерден акчасын алып келип бересиңер? Bizlere tapşırdık, dışarıdan elder biz alvatatda, biz ne akçe alva deydi. Tapşırıp koyduk, natura pılatı, zar pılatı. Кликайонасын мунун жокчугу деле жанагы биздики буудайга кетпей атканы ошол болот атат, туурабы? Мунун бардыгын биз Казакстандан киргизип атабыз. Кликайонасы жакшы деп мисалы ошол Казакстандан чөлдө эгилгендерди алып келип атабыз. Кайракы жылдегилерди ошол жердики жакшы деп мунга берип атабыз. Сен биздики жөн эле жемге мал боло эмеге, малга жем болуп атат, туурабы? Бизде мынау мелкомбинатыбыз бар да. Билесиздер. Өзүбүздө. Данас. Ошол барлык ошонун балдары менен 50-50 кошот экен да. Биздин өзгөнүн буудайын, анан казактын буудайын кошуп, анан эмнеге имени өзгөндүкүн ушул кайракта өскөн десек, биз тартып көрдүк дейт, канча жол дейт. Баары мына окшобойт, болбойт. Сөзсүз казактыкын кошобуз дейт. Ол да чыкпайт да биздикинен. Себеби жок дейм. Кликайонасы мунуңар ылдый болгондон кийин бул бере албайт. 27 болсо анан күн чыгат да. 23-те Жок жок. бере албайт да, ошон үчүн анан казактыкын кошот башка кылат да. Мына биз жакында эле больницага кара нан издедик. Кара нан. Кара ун керек болду да. Кадимки эле биздин баягы айылдагы тегерменден тартылган. Бир жерден таппай койдук. Бизде бар эле, бизге айтпапсыз. Бизде тегермени дагы бар. Суу тегермени бар, таш тегермени бар чыгарып аткан. Биз издеп таппадык. Электрический бар. Электрическийси да, суусу баягы өзүңүз айткан жайдары унда кара нан чыгарса болот. Эң пайдалыгы наоборот ошол нан десеңиз кайра. Өзүбүздүн тегермен. Биз ошону издедик да, ошону Жана издеп суу таппадык. тегермен. Дөңбулакта бир суу тегермен бар. Бара? Иштейби? Иштейт. Биз дагы мен үйгө да ошо жерге атайын алып келип, мына быйыл биз айтып коерейин, 60 килограмм, 60 соток жерден мен 2 тонна 100 мына эме болду, кушаттагы. Даниярканын көлөрү болду, Куламшаевдер болду. Бир бункерден толуу бир бункер чыкты. Ал кетте канча чыгат десем тарпадык, где-то 2 тонна кичине ашыгыраак деди. Кара кылтырак будай. Ошону азыр 2 каптан алып келип алып жанагы суу тегерменге алып тарттырабыз. Ошодон нан кылып жейбиз да. Кара кылтырыкты. Аксакал уже 5-6 күндөр бери ошондой кылып Кара жейбиз. кылтырыкты. Кара кылтырак. Анын үрөнү дефицит. Канча объемда иштеп атат? Эми азыр
Ремонтын жүргүзүп атат. Азыр ремонттор башталып бүтүп калса жүргүзүп иштейт. иштеп атат. Жок, канча объем эми азыр кеткенде канча объем? 1 жылда канча объем менен иштеп атат? Ошол суу тегермендер баягы 90-чы жылдары заман кичине не болуп кеткенде мен да курдуртканмын да. Азыр деле турат, иштелбей турат меники. Анан 1 тонна 200, 1 тонна чыгарат болчу. Буудайчы. Кийин анан мен элек койдуртуп койдум. Сынка ак чыгара турам. Анда азыраак чыгат экен, 600 кг, 700 кг чыгат экен. Мен ошо тегермен турат азыр эстелик болду. Болсо 200 кг, 300 кг эле чыгат суткасына. Азыр 100 кг, 150 кг. Чөтө Жок, меники жанагындай электрический тегермен эле. Электрический. Электрический тегермен. Суу 1 тонна 200, 1 тонна чыгарат. Таш менен кадимкидей мындай. Таш менен. электрический чистый суу тегирмендер канча берип 500-600 атат? кг таза чыгарат. Мен өзүм Суу тегерменди онча чыгарбайт барып. 200 кг ашып. 200 кг актабайт, иштетпейт ал тегермен. Суу тегерменде эмне кетет ада, расход кетпейт да. Суу тегермен, электрический тегерменде суу тегерменде айланат эле. Бар тартырып атпаймынбы? Ошол эме эке аты. Малик экен. Малик экен. Мен тартырам адан. Кеде мен келем алып кетем. Чистый су менен иштейт. Силердин аймагыңарда да, айыл өкмөттүн аймагындагы Бар жазда жер адиси ошондой иштерди эки эле суу тегирмениң болсо барып жатка билишиң керек. Ошол ишкер менен сүйлөшүш керек, барыш керек. Кантип атасыз? Абалыңыз кандай? Канча иштетесиз? Кандай болот? Кай жагынан жардам керек? Эмне кылыш керек деп сурап, бүт бардыгын билип турушуңар керек. Ошон үчүн силер мамлекеттик кызматта иштеп аткан адамсыңар. Барып, олар менен постоянный байланышта иштеп турабыз. Бирөөсү мен өзүмүнкү суу тегермен. Постоянно иштейт. Өзүңүн менчиги. Канча анан ошол жерден 500-600 иштетесизби? 500 кг, 500 кг, 600 кг ичен чыгарат, 100 кг. Буудай. Онда суу шарып келет экен сенде. Жакшы, энемең дагы чоңураак таш. Эми таштын разницасы бар да, 90-дык, 110. Саменин ичин кайсы убакта дарылайсыңар складтарда? Склад астында буудай кириштен алдын дарылайбыз. Дезинфекция алып чыгасыңар болду. Эмне менен дарылайсыңар? Пестицид bilen de. Enjo degeni var, karat degeni darılar var aşı. Şöyle darlayız. Şu budaydı alıp yürüyünün aldığında. Abi bir gün aldım, 2 yol darlayız. 3 gün, birinci gün septirip 3 günden keyin daha hafta okulu sepip koyarız. Азыр мыналарды элге берердин алдында протравка өздөрүнүн машинасы бар. Протравка Өткөзүп анан Az elde albayt az bilip.